Балдар баарыңарга салам. Биз бүгүн сомонун эксклюзив материалын чыгарабыз, хорошо? Так, эми карайсыз балдар. Бизде мисалы, биринчи мисал бизге айлана берилген. Туурабы? Айлана бизде нар, айлана бизде дугадан бир жаа тура, дуга бар бизде, карайсыз. Бул бизде дуга. Дуга деп койдум, дуга. Бул А жана Б. Бул жагы канча градус бизде? Мисалы 120 градус болсун, э? Бул жагы бизде 120 градус. Бул BC болгон балдар, BC. Бул бизде диаметр. Сурообуз эмне? Сурообуз эмне? Мен CB диаметрди AB жаа менен салыштырам, туурабы? Дуга менен салыштырам. CB бизде эмне? Бул диаметр. Эмне кылышыбыз керек балдар? AB бул мындай кыйшык болгон сызык, туурабы? CB бул эмне? CB деп карайсыз балдар. CB бул R, бул жагыбызда бизде R. Жалпы кандай? Жалпы 2R. Бул түшүнтүү? Дагы бир CB бул R жана бул жагда R 2R. AB-не карайсыз. AB эмне? AB боюнча бизде кичине кыйынраак болот, бирок эмне кылышыбыз керек? Биз сөзсүз пропорция түзөбүз. Карайсыз балдар, пропорция түзөбүз. Пропорция бул эмне? Пропорция болсо балдар бизде AB бул дугабы бизде? Дуга болсо балдар эмне кылышыбыз керек? Менде жалпы айлана болгондо турабы? Менде 360 градус болот, турабы? Менде айлана баары, жалпы баары биригип периметр болсо, дуганын баарын алсам, менде канча градус болот? 360 градус. Ушул периметрби формулабыз кандай бизде? Периметрдин узундугу формулабыз 2πr. Жазабыз, эске алабыз. 360 градус балдар. Бул жалпы айлананын баары, бул 2πr. Мага айлананын кандай бөлүгү берилген? 120 градус турган бөлүгү берилген. Андай кантип жазам? Градус астына градус. Бул жака 120 градус балдар, бул эмне? Бул x. То есть ушул AB. Дагы бир жолу 2πr балдар, бул айлананын баары, жалпы айланасы узундугу 2πr болот. AB бул айлананын бир бөлүмү. Канча градус болгону? 120 градус. Айлананын баары 360. Бул пропорция баары түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Эми карайбыз. AB-ны табабыз. AB кандай болот? AB барабар 120 градусту көбөйтөбүз 2πr бөлөбүз канчага? 360-ка. Ушундай эсептеп эмне кылышыбыз керек? Кыскартабыз. Карайбыз. 120-ны 360-ты бөлөбүз. Кандай болот? 120-га бөлсөм 1 болот, 120-га бөлсөм 3 болот. Канчасам? 2πr бөлү 3. Эми карайбыз. Эки жакта окшошторду жөөп таштайбыз. R кетиребиз. 2-2-ни кетиребиз. Бирок баары кеткен, бул жакта эмне калат? Бул жакта бизде 1 калабы, э? А бул жакта эмне калды? Π бөлүнгөн 3. Π кандай сан? Π бул чоң сан, 3төн чоң турабы? А 3 кичирээк сан, 3төн кичирээк. Эми кандай болот? Чоң сандан кичи санга бөлсөм балдар 1ден чоң болот. Түшүнтүү? Бул 1ден чоң болсо, бул 1 болсо, жоостук турабыз кандай болот? Турасы бизде B болот. Түшүнтүү балдар? Турасы B болот. Мен чоң сан кичи санга бөлсөм, турабыз бизде B болот. Эми ушул түшүнүктүү. Дагы окшоштуу чыгарабыз, дагы бир жолу. Мен силерге жазып берем, силер өздөрүңөр чыгарасыздар, кошолдор. Өздөрүңөр чыгарасыздар. Мисалы, менде айлана бар. Бул жакта менде 100 градус, э? Ушул узундук кандай болот экен балдар? Бул жак 5 болсо, узундугубуз канча? Так, анан узундугубуз бул жак диаметр болсун балдар, турабы? Бул бизде дуга. Диаметр менен дуганы салыштырам, турабы? Кандай болот анда? Карайсыз. Диаметр бул кандай биз билгенде 2r, дуганы канча жазабыз? Дагы бир жолу. 100 градус бул эмне? Бул биздин x белгисиз, турабы? Ушул узундугубуз x. 360 градус бул бизде 2πr. X канча бар? 100дү 2πrге көбөйтөм, бөлөм 360-ка. Түшүнтүү? Бул жактан бөлөбүз. 2-ни 100гө кандай болот? 200 πr бөлөбүз 360-ка. 0-0 да таштайм. 20-36 калат го, турабы? 20-36. Эми карайсыз балдар. 20-36 болсо, бул жакта качан барар болот? Карайсыз балдар. Менде бул жакта 20π 72r бөлүнгөн 36 болсо балдар, анда жооп V болмок, турабы? А 20π бул кандай сан болот? 20π бул балдар 60-ка жакын сан болот. 60-ка жакын санды r-ге көбөйтүп 36 бөлсөм балдар, 2r чыкпайт, түшүнтүү? Бул жакта бизде 2 чыкпайт. 2ден аз болот. Ошол себептен бул жакта туура жообубуз A болот. Түшүнтүү балдар? Төсөбүз эмне кылабыз? Пропорция түзөбүз, анан мындай салыштырабыз. Кайсынысы чоң, кайсынысы кичине. Салка чоң рахмат.